Сузак аймактык ооруканасында лаборатория, физ кабинет жана мечиттин ачылышы болду. Бул 3 имарат эл аралык Асанабил кайрымдуулук фондунун каржылоосунда курулган. Иш-чарага жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, атылган фонддун өкүлү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дарыгерлер катышты. Бизге биринчи кезекте элибиздин, калкыбыздын саламаттыгы керек. Ошол калктын саламаттыгына там көрүш үчүн, алардын саламаттыгын сактоого жетишерлик жардам көрсөтүш үчүн жашыргандай эмне көптөгөн тоскоолдуктар, жетишсиздиктер болуп келген. Жылдан жылына мен өзүм ушул медицина кызматкери катары Бул 3 имаратка жалпы 6,5 миллион сом каражат жумшалган. 4 ай аралыгында курулуш толугу менен аяктап, бүгүн 22 декабрда пайдаланууга берилди. Фонд аркылуу 6,5 миллион каржыланган экен. Жергиликтүү бюджеттен акча кетирилген жок, каралган жок. Ошо жер бөлүп берип, ушул жерден. Бул жерлердин баары ошол муниципалдык жерлер болуп эсептелет. Негизинен ушул Асанабил фонду Сузак районуна 3 жылдан бери аябай көп чоң салым кошту да. Сузак аймактык ооруканасында бөлмөлөр жетишсиздиги көйгөй жаратып келген. Бул маселе бир четинен чечилип жаткандыгын айтып, дарыгерлер ыраазычылык билдиришүүдө. Депутаттарыбызга кайрылып, бизге болушунча жардам бериңиздер деп сурандык эле. Могул 3-4 айдын ичинде бүтүрүлгөн имарат. Бул биздин лаборатория. Бүгүнкү күндө биздин оорукана 25 миңге чейин элди карап, дарылап чыгарылат. Ошонун баары көрүлөт эле, муктаждык зарыл эле. Бүгүнкү күндө бир комната болсо да, кабинет бош болсо дагы муктаж болуп кезде өтө жакшы болду. Буюрса кичине болсо да 1-2 маселелерибиз чечиле турган болду. Оорукананын айланасында мечит жоктугуна байланыштуу мында кайрылган жарандардын суроо талабы күч болгон. Эми мечит курулуп, жарандардын алыска барбай намаз окуусуна шарт түзүлдү. Жана туугандарын, башка немелерин алып келгенде бизге намаз окуй турган бөлмөлөр барбы деп көп суроолор жаралып, анан кийин суукта элдерибиз эшикте дуа кылып, мечит барбы могул территорияда деп биз дуа кылайлы деп элдин учурдагы муктаждыгы жана сыртта күтүп неме кылгандар ушул жерде дуа кылышып, анан мечитке биздин дарыгерлер дагы суранганынан ошо коллективный чечим болуп, ушуну салып берүүгө биз суранып, коллектив менен чечим кылган элек. Бул имараттар жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримовдун демилгеси менен ишке ашып отурат. Эл аралык Асанабил кайрымдуулук фонду 2023 жылы Сузак районунда бир катар мектеп, ФАП, мечиттерди салып, райондогу социалдык көйгөйлөрдүн чечилишине салым кошуп келет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.